Так, рахмат. Менен сиз сурооңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ушул кемпироват келип бактысы ачылып кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироваттын бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече отам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары, жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келе атасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, мол туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпироват эмнеге биз жаман алмаштырып бирдик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан эми жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урматтуу депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат. Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Адаган Кимсанбаевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз. Мамлекетте дагы ызычууга салабыз. Бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдүүлүктү кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Сиз депутаттардын абирине шек келтирген учурда тыйып коюшуңузду суранам. Регламент боюнча. Бул бир. Экинчиден, мен моомду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар, мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөөнүн өзү да кол үчүн харам болуп калат. Мен тек гана мына колду көтөргөндө айтып атам. Далилдеп бериңиз төрага. 10 мүнөттүк убактым бар, ошондо сүйлөйм деп атам мен. Бардык нерседен кара нерсени көрө бербегиле. Чочулабагыла көп. Бардык нерсе өтөт. Убактылуу. Биринчиден, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Сизден чочулабайбыз. Сизди биз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сизге кайрылып атабыз. Сизден чочулагыдай сиз кимсиз? Бөжөкөсүзбү? Сизден чочулабайбыз. Сиз коркпоңуз. Биз сизден коркпойбуз, сиз бизден коркпойсуз. Буюрса мамлекеттик деңгээлде гана ишти аткарабыз. Нурлан Тургунбекович, суроону мен сизге бердим. Ошол регламенттин 65-чи беренесинин 4-пункту. Сиз мындай бир түшүндүрмө берип койсоңуз. Рахмат. Сиз эгер 10 мүнөт убакыт сурасаңыз, регламентке ылайык мен добушка коем, добуш менен чечебиз. Ооба, регламенттин талабы.